жерге барып, кайыгына түшө баштады. Кайык козголду. Мен анын ар бир кыймылына көз салып турдум. Ал кайыкты көлгө түртүп, калактарын ордо таштады. Мен жүгүрүп бардым да, кайыкты аткый кармап жээкке карай сүйрөдүм. Токто! Азыр сен кетип каласың. Баарын унутасың. А мен болсом ушул жерде жалгыз калам. Эмне үчүн сен капкайдагы бактыны сурап, жаныңды бейпайга салдың? Уккун. Сен кимсиң? Кандай кишисиң? Аныңды билбейм. Билгим да келбейт. Бирок мен сага айтарым бар. Жок дегенде бир тирүү жанга ичимдеги күйүтүмдү айтышым керек го. Эмне үчүн баарыңар макулдашып алгансып, жалгыз мени айыптайсыңар? А эмне үчүн андан кете албай имерчиктеп калганымды сурабайсыңар? Өгүнү. Аял ызы чуу көтөрүп мени чогулушка салышты. Бирөөнүн үй бүлөсүн буздуң, акчасы менен машинесине кызыктың дешти. Акчасы менен жерге кирсин. Ой, анын эч нерсесине кызыккан жерим жок. Болгон айыбым корком. Жалгыз калгандан корком. Бала күнүмдөн бери коркконум жалгыздык. Апам кургак учку менен ооргандан тартып, биздикине эч ким каттабай калды. Муну ошондо жакыны жок жалгыздык. Уяттан да, өлүмдөн да жаман экенин түшүндүм. Кийинчерээк башыма иш түшүп, тигил мени түрмөдөн куткарганда өзүмдү чын эле бактылуудай сездим. Америка кураны караан тутуп, анын күчтүү колдорун эркелеп, ал үчүн бардык кыйынчылыкка чыдоого бел байладым. Ошол учурумда бүт аалам мунабы көгөргөн көктөй туп-тунук, ажайып болуп сезилди. Көчөдө кезиккен адамдардын баарысы өтө сүйкүмдүү учурап, дүйнө мага жылмайып тургандай болду. Алтырмак Кашкабаш администраторда көзүмө бир аянычтуу бечарадай көрүндү. Мен өзүмдү бакыттын канаттарын жайып, тынык асманда тургандай, калгып жүргөндөй сездим. Ал өзүнүн үйдөөсүн таштабасын. Эч качан мага үйлөнбөсүн билсем да, кейиген жокмун. Себеби өзүмдө балалы болгону калгам. Азиз кайыктан чыгып, кырын отурду. Эми анын кетип калбасына көзүм жетип, жай баракат сөзүн буладым. Ал үнү катпай уга берди. Ошентип жүргөнүмдө ал өзүнүн жүзү каралык кылганын айтып берди. Жер астын үстүн болуп кетти. Бүт дүйнө көзүмө суук көрүндү. Чок басып күйбөй, жылаңач калып уялбай жүргөнүмдү ошондо билдим. Күйүтүмө чыдабай врачка барып, жүрөгүмдүн астында жашай баштаган наристемди жалгыз калдым. Андан кийин эмне болгонун жакшы деле билбейм. Баарынан көңүлүм сууду. Көрүнгөн бирөө менен кете бергим келди. Балким ууру, ички жүргүчтө болуп кетет белем. Башка бирөөгө жолукканда делейм. Өчкөн отум кайра тутанат белем. Өзүмдү өзүм алдагым келген жок. Ошентип тиги менен кала бердим. Баары бир ал. Эртеби, кечпи, менден кетет. Анан мен карар көрөрүм жок. Же баламдан жок. Эч кимим жок. Жападан жалгыз кала берем. Мен башымды көтөрүп Азизди карасам, ал учукпай ойлуу болуп отур. Сөзүмдү угуп бергенине рахмат.
эми кете берсең болот деп.